кээ бирөөңөрдүн мүнөзүңөр тим эле иттин мүнөзү, ошондой мүнөз менен жашооңор да эчтеке таппайсыңар, өмүр бою ушинтип бактысыз болуп өтөсүңөр, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле дегенге басым жасады да. Элди кантип өзүнүн үстүнөн иштегенге тартсак болот. Психологко барат десе эле мындай деп ойлошот да. Мен эч кандай көйгөйүм жок, мен жакшынакай эле турам. Биздин ата бабаларыбыз психологко барбай эле өлүп калышкан эмес, сонун эле чоңоюп өсүшкөн деген ар кандай каршылыктарды билдиришет. Бирок жашоомдо колдонуп келаткандыктан мен ишенимдүү түрдө бүгүнкү күндө психология ар бир адамга зарыл, керек деп айта алам да. Биз психолог десе эле эмнегедир барып көйгөйдү айта турган адам деп кабыл алабыз да. Кээде биздин терс мүнөздөрүбүз бар. Ошол эле терс мүнөздөрүбүз үй бүлө курууда, коллегалар менен мамиледе, бала тарбиялоодо терс таасирин тийгизет да. А психологко келгенде адам биринчи ошол мүнөзү менен иштесе болот, же болбосо өзүн терең тааныса болот. Бизде бүгүнкү күндө өзүн терең тааныбагандыктан, өзүн таппагандыктан, ар кимди туурап, өзүнүн уникалдуулугун жоготуп, ар кимдин копиясы болгонго аракет кыла берип, өзүн жоготуп, жыйынтыгында чарчап калган адамдар көп да.